Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? Маанайыңар жакшыбы? Ден соолугуңар чын болсун. Чыңгыз десе көп эл билет кыргызды. Кыргыз десе алар сезет чыңгызды. Кыргыз элин бүт ааламга таныткан Чыңгыз менен биздин мекен сыймыктуу. Жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Кара Бура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. 1946 жылы Жамбыл шаарындагы зооветеринардык техникумду, 1953 жылы Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. 1959-1958 жылдары Москвадагы жогорку адабият курсунун угуучусу болгон. Чыңгыз Айтматов айткан учкул сөздөр. Сүйөөдөн аалам жаралган, сүйүү өзү түбөлүк. Дос кыйынчылыкта билинет дейишет. Менимче, бактылуу кезинде да билинет. Сени тааныгандар жашап жатканда сен тирүүсүң. Тил улуттун кубанса кубанычы, кайгысы акыл ээси. Тилсиз улут болбойт. Өткөндү эстеп, келечекти күтө билгендигибиз үчүн биз барбыз. Биз дүйнөнү өзгөрттүк. Дүйнө бизди өзгөрттү. Миңдеген адамдардын арасында сен жалгызсың. Жалгыз өзүң калганда да жалгызсың. Өмүрдүн чыныгы баркы ишенимде, бактысы да ишенимде. Кимдин ким экенин атом согушу эмес, турмуш далилдеши керек. Кылымдан кылым өтүп, кыргыз тили жер үстүндө жашап турса, кыргыз тили да жашай берет. 2008 жылы 10 июнда дүйнөдөн өткөн. Ал кыргыз адабияты маданиятына гана зор салым кошпостон, дүйнөлүк адабият менен маданиятка да өзгөчө салым кошуп, өз атын адамзаттын тарыхына алтын тамгалар менен жазып, түбөлүккө калтырып кетти.